1995-жылы 28-июльда Кыргыз өкмөтү 2-ноябрды маданият ишмерлеринин күнү деп белгилеген. Дал ушул убакыттан бери маданият чөйрөсүндөгү инсандар ушул күндү белгилеп келаткан учур. Ал эми азыр биз Баткен облусунун Аппаз Жайнаков атындагы драма театрынын сыртында турабыз. Демек, маданияттын өнүгүшүнө чоң салымдарын кошкон инсандар менен алдыда майрамдары менен куттуктайбыз. 2 ноябрь Кыргыз маданиятынын түптөлүшүнө жол ачылган күн. Тактап айтканда, 1926 жылы 2 ноябрда Кыргыз тарыхында алгачкы жолу Молдогазы Токобаевдин Кайгылуу Какей аттуу драмасы коюлган. Майрамдык Монайсонун бүгүн ошо маданият жалпы эле Кыргызстандагы маданият кызматкерлеринин маданият күнү 2 ноябрь маданият күнү менен баарын куттуктайм. Кесиптештер Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан үзүүндү ойноп атабыз. Буга режиссер маданияттын мыкты кызматкери Мураталиев Райымкул агайыбыз режиссерлук кылып атат. Бийлик башчылары бул датаны эске алуу менен 1995 жылы 28 июлда Кыргыз өкмөтү маданият ишмерлеринин күнүн 2 ноябрда белгилөө тууралуу номер 318 токтомун чыгарган. Кыргыз Республикасында учурда 16 миңден ашуун маданият кызматкерлери иштейт. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин карамагында 20 театр, 45 музей, 1035 китепкана, 87 балдар музыкалык окуу жайы, маданият кызматкерлерин даярдаган 2 жогорку окуу жайы, 8 толук эмес жогорку жана орто окуу жайлары бар. Маданият бул элдин жүзү, маданият бул элдин руханий байлыгы деп кыргыз элинин бекеринен айтпайт. Өзүңүздөр билесиздер, мынакей азыр ошол жерде турган жерибиз. Өзүңүздөр билесиздер, мына Аппаз Жайнаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театры. Бул жерде туруп сүйлөөнүн өзүнчө эле чоң бакыты бар. Анткени мен ушул жерде эмгектенип иштеймин. Быйыл чын айтсам 6-7 жылдын жүзү болуп атат. Ушул жерде эмгектенип иштегениме чын сүйүнөм, кубанычтамын. Анткени мен ушул тармакты окуп бүтүп 2016 жылы быйыл ушул Аппаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрында иштегениме 6 жыл болуп атат. Эмне дейм, бизде бүгүн майрам, өзгөчө күн. Анткени жыл сайын белгиленип келчү маданият кызматкерлеринин 2 ноябрь маданият кызматкерлеринин күнү. Ушул убакыттан пайдаланып мен жалпы кесиптештерибизди, жалпы Кыргызстан боюнча маданият кызматкерлерини бүгүнкү кесиптик майрамы менен куттуктаймын. Бүгүн бизде майрамдык маанай өтө жакшы, өтө сонун десем жаңылышпаймын. Анткени маданият болмоюнча эл болбойт дейт. Ансыңарындай кайсыл эл боюнча, кайсыл мамлекет боюнча билген турган болсоң, анын биринчи жаштарынан башта, биринчи маданиятын жана спортун башта дейт. Ошол мамлекеттин мамлекет экенин таанытып, дүйнө жүзүнө дөңгөрөтө турган бул албетте биринчи ирет спорту жана маданият. Ошондуктан маданият болбой эл болбойт дейт. Дагы бир жолу жалпы кызматкерлерди маданият күнү менен